Assalamu alaikum, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Сол иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Ош шаарындагы Анар Кичи районунан сатыла турган ремонту сонун болгон 3 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп, түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Андан назар салыңыздар, мен сиздерге азыр толук дарегин түшүндүрүп берем. Сатыла турган жанагы 3 бөлмөлүү батир болсо, мына ушул мен бет маңдайымдагы 5 кабаттуу домдо жайгашкан. Бул 5 кабаттуу домдун адреси Анар 12. Эми өзүңүздөр дагы кийин девагиске жазып, толук маалымат алсаңыздар болот. Кайсыл жерде жайгашкан же болбосо үйдүн эсине дагы чалып, сурап, билип келсеңиздер болот. Эгерде шаарды начар билген болсоңуздар. Домдун алдын көрүп атасыздар, орто кеңдикте. Бул жакта өзүнүн парковочный местолору дагы бар экен. Ар бир подъездин алдында өзүнүн скамейкалары дагы бар экен. Бул жакта өзүнүн детский мини площадкасы дагы бар экен. Жалпысын айтканда, домдун алды кеңири кенен. Мындайча айтканда сөз жок. Эгерде сиздер дагы ушундай үйүңүздөрдү, жериңиздерди, жер үйүңүздөрдү, квартираңыздарды сатам десеңиздер, биздин канал аркылуу сатсаңыздар болот. Себеби биздин каналда просмотр актив жакшы. Бардыгы үйгө кызыккандар, үйү жоктор, үй керек деген адамдар гана көрөт биздин каналда. Өзүбүз барып, видеого тартып, YouTube'га, Instagram'га, TikTok'ко реклама кылып чыгарып беребиз. Андыктан реклама боюнча кеңири кайгыла берсеңиздер болот. Кана жүрүңүздөр, анда мен сиздерге сатыла турган батирди көргөзүп берейин. Мына ушул Анар 12 адресинде жайгашкан 5 кабаттуу домдун 2-чи подъездине кирип, 5-чи кабатына көтөрүлөсүздөр. Так, мынакей достор, жанагы сатыла турган 3 бөлмөлүү батирдин алдына да келип калдык. Азыркы учурда биз өзүңүздөр көрүп атасыздар, подъездинде турабыз. Подъездине негизи батир алып канда подъездине да караш керек. Бул жакта подъездин көрүп атасыздар, ремонту өтө сонун, таптаза болуп. Кече жакында эле ремонт болгон окшойт, таптаза болуп, сонун болуп көрүнүп турат. Азыр сиздерге мына ушул сатыла турган батирди тартып көргөзүп, түшүндүрүп, маалыматын алып берем. Ушул батирдин ээси менин жанында. Кандайсыз эжеке? Жакшы, рахмат, өзүңөр. Жакшы, ден соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Аллага шүгүр. Үйүңүздөрдү сатыкка коюп турсуздар. 3 бөлмөлүү батир экен. Ремонту кеч жакында эле болгон окшойт, Ремонту жок, бир аз эскирак, заманбап эмес, бирок средний ремонт. Бул жактан көрүнүп турат, ремонту жакшы эле экен негизи. 3 бөлмөлүү батир, жалпы аянты канча болуп калат? 62 квадрат метр, 105 серия. 62 квадрат метр экен. Бул жакта эшигинен баштайлы, жакшы брондолгон бекем эшиктердин бири коюлган. Жалпы аянты 62 квадрат метр. Негизи 105 сериядагы дом, 5 кабаттуу домдун 5-чи кабатында жайгашкан. Жүрүңүздөр, киргениңиздерде эле прихожка болуп калат. Асты кандай болуп калат эжеке бунун? Асты Линолеум, линолеум эле. Линолеум экен асты. Дуалдар болсо моющий обой, потолокторун көрүп атасыздар. Бул жакта пластик болгон, жарык бергич, люстра да коюлган. Прихожкасы негизи билесиздер, 105 сериядагылар кеңири кенен болот. Крышасы кандай болуп калат эже? Крышасы закрытый. Эч кандай тамчы, так, суу өтпөйт. Подъезден эле байкасаңар болот. Подъездагы мына комнаталар, балкон деле таптаза, кирип азыр өзүң деле көрөсүң. Подъездер жакшы экен. Мындайча айтканда ошондо крышадан эч кандай суу өтпөйт, Жок. Жабылган. Крышадан жабык. Жабылган. Жакшы. Азыркы учурда биз конок бөлмөсүндө турабыз. Көрүп атасыздар, кеңири экен. Асты линолеум деди, дуалдар моющий обой, потолоктору бул жакта да жак кандай эле? Обой, жана моющий обой экен. Бул жакта болсо жарык бергич, люстра коюлган. Документтер кандай анан эже? Документтери жакшы, бүт баары сонун, карыз баары, эч андай нерсе жок. Бардыгы таза? Бардыгы таза. Азыркы мезгилде биз өзүбүз жашайбыз. Үйдөн эч кандай жалоп жок. Кышында батарейкалар, отоплениялар бүт баары жакшы иштейт. Жакшы эле иштейт, Абдан сонун иштейт, ооба. Кышында жакшы ысык экен, жылуу болот экен. Бул жакта көрүп атасыздар, 105 сериядагылар билесиздер, 2 балкон болот. Бул жагында биринчи балкону. Балконда кеңири кенен экен. Жакшы. Бул жакта ачсаңыздар, двордун алды көрүнөт. Машинаңыздар парковка кылып, балдарыңыздар ойноп аткан болсо, кеңири карап тура бересиздер. Жакшы. Канча жылдан бери жашайсыз эже? Биз өзүбүз 2 жылдан бери жашайбыз. Бардыгы жакшы? Баары жакшы, ооба. Биз өзүбүз жер үйгө аракет кылып атып, ошонун эмеси менен бул үйдү сатканга туура келип атат. Балдар чоңоюп, үйдү чоңойтойлу деп. Жер үй кылайын деп атасыз, Жер үй. Бул жагын көрүп атасыздар, балдардын уктоочу бөлмөсү экен. Жакшы ремонту, детский комната, бүт бардык ремонттору жакшы, дуалдар обой, айнек терезелер пластик, ар бир бөлмөдө отоплениясы бар экен. Үйдүн ээси айтып атат, кышында абдан жылуу жылыйт дейт. Жакшы. Бөлмөлөр дагы кеңири экен, бул жагы болсо
ата-энелердин спальни, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Жакшы. Бул жака кире турган болсоңуздар, бул жанагы экинчи балкону. Бул жагында тапчаны дагы бар экен да? Бул жакта бир жагында тапчаны бар, бир жагында обычный эле жана пол. Астын склад катары колдонсо дагы болот, Ооба, ооба. Жакшы, өтө сонун. Бул ошондо домдун Арты. Арты болуп калат экен, а? Бул жак домдун арты. Жакшы. Бардык шарттары бар да? Ооба, шарты баары бар. Анарда негизинен отопление илгертен жакшы ысыйт, жылуулугу абдан сонун. Бул жагында дагы бир кладовкасы бар экен, айчы? Ооба. Бул жагында дагы бир мини кладовка бар экен, керектүү буюм-тайыңыздарды салганы. Жакшы. Спальниден чыкканыңыздарда эле сол тарапта бул жакта ванна жайгашкан. Киргениңиздерде эле өзүңүздөр көрүп атасыздар. Раковина, күзгү, аристон, ванна бүт бардыгы бар. Полу, дубалы бүт бардыгы кафелденген. Ремонту негизинен жакшы экен. Келип эле жашай бересиздер. Эч жерин эчтеке кылыштын кереги жок. Бул жер болсо стиралканын орду, розетка бар экен. Бул жак кладовка экен, а? Ачып көргөзө берейин. Ооба. Полкалар менен экен да? Полкалар менен. Жакшы. Бул жакта кладовкасы да кеңири экен. Бүт бардык нерсе. Ашыкча буюм теримдер бүт бар ошол жакта. Жакшы. Негизи неме кладовка керек, а? Ооба, сөзсүз. Бул кладовкасы кеңири экен. Бул жакта болсо киргениңиздерде оң тарапта кухня болуп калат. Жеңилерибиздин экинчи офиси. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жакта дубалдын жарымы кафел экен. Себеби жанагындай жууп тазалаган оңой болот. Эми аны өзүңүздөр жакшы түшүнөсүздөр. Эжеке, бул азыр ушунда сатыла турган үйүңүздө буюм-тайымдар, спальня, шкаф, стол, стулдар. Кухнядагы ошол кухонныйлар калат, эми ону эшигин балам бузуп коюптур. Мына жерде. Анан газ калат. Кухняда ошо бул жакта аристон дагы отдельно, аристон деле калат. Отдельно аристон коюлган, а? Отдельно аристон коюлган. Жанагы спальня, шкаф, дивандарчы? Кетеби калабы? Алары негизинен кетет. Эми алып калам деп эми акчасын келишсек, баарын тең эле таштап кете берем. Эми өзүңүздөр ал жагын сүйлөшүп келишип алат экенсиздер, а? Ооба. Жакшы. Кухняда көрүп атасыздар, кеңири экен. Бул жакта газ печка бүт барды ушул жакта жайгашкан. Аристон дагы бар экен, отоплениясы дагы бар экен. Жакшы. Домдун алды бул жактан айнектен. Ону отоплениялар бүт бар ошондой чоң. Чоң экен, ар биринде узун-узундар коюлган экен. Жакшы. Баасын канча тутасыз эми, эжеке? Баасын $53,000 деп жатабыз. Түшүрүп беребиз, сүйлөшөбүз. Вариант жолдоручу? Вариант жок, ошо наличкаде. Жер үй аламдытасыз, ошол себептен сатып атасыз? Жер үй өзүбүздүн пландалган, ошо өзүбүз эме кылып жүргөн жер үйүбүз бар. Буюрса, бул үй сатылып калса, ошол үйдү алабыз деп ниет кылып атабыз. Дагы бир суроо берейин. Бул жакта көрүүчүлөр 90% ошол суроону комментарийге жазышат. Үй алардан мурун коңшусуна кара дейт. Коңшулар кандай эже? Мамиле кылып? Бул жерде соседтер аябай жакшы, эч жалып жок. Соседтерден дагы бүт бар. Мына подъездерден сырттан кирген адам эле сразу эле байкап билет. Уюшумдуу экенсиздер, а? Ремонт кылып коесуздар. Былтыр эле подъездери ремонт болгон. Быйыл ошо 4800дөн ар бир квартира домдун астына асфальт басылат деп акча жыйнап бердик. Буюрса, мына сентябрь ичи жолдо асфальт болуп калат. Домдун алды, арты бүт баары. Акчасы төлөнгөн? Акчасы төлөнгөн, баары төлөнгөн. Баары жакшы. Эч жанагындай ызы чуу эмелери жок. Тынч район. Жакшы, өтө сонун. Эми баягы мектеп, бала бакча, мечит, магазиндер бүт барды жакын, а? Пешком. Ооба. Пешком эле барып келе берет, а? Ооба, менин балдарым 5 мүнөт эле басышат мектепке. Жакшы. Садик, магазин, кафе, ресторан бүт баары. Жакын. Жакын. Болуптур, эжеке, анда ийгилик, жакшылык алыңыздар, а? Рахмат чоң, силерге дагы. Рахмат. Мынакей достор, биз силерге ремонту жакшы болгон, сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бердик. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, уктуңуздар, баасы $53,000. Албетте эле кыргызчылык кылып, рымына жараша жакшы эле түшүрүп беребиз дейт. Обмен жолдору жок, только наличка. Андыктан кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, үй ээсинин номери экранда камтылган, чалып сүйлөшүп, ушул батирге дагы келип көрүп, толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Барыңыздарга ийгилик, ушундай сонун батирди колдон чарбаңыздар. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.